Экинчи бөлүм. Боордошторум, силер даңктуу эгебиз Ыйса Машаяка ишенгендиктен, адамдардын сыртына карап мамиле кылбагыла. Эгер чогулушуңарга кымбат баалуу кийим кийип, колуна алтын шакек тагынган бир адам жана жаман кийинген жарды бир адам кирсе, силер кымбат баалуу кийим кийген адамды карап, ага сиз төргө өтүңүз деп, а жардыга сен тигил жака тур, же биерге улагага отур десеңер, анда өз билгениңерче бирөөнөн бирөөнү айырмалап, бей калыс ойго алдырып, ким жакшы экенин чечип жатканыңар. Уксаңар, сүйүктүү боордошторум, ишенимге байышсын жана өзүн сүйгөндөргө убада кылган падышачылыктын мурашчысы болушсун деп, Кудай дүйнөнүн жакырларын тандап алган жок беле. А силер жакырды төмөн көрдүңөр. Силерди кыйнагандар, казыга сүйрөп алып баргандар байлар эмеспи? Силер атын алып жүргөн Машаяка тил тийгизген алар эмеспи? Эгер ыйык жазуудагы башкаларды өзүңдөй сүйгөндөй сүй деген улуу мыйзамды чын эле аткарып жүрсөңөр, туура иш кыласыңар. Ал эми сыртына карап мамиле кылсаңар, анда күнөө кетирип, мыйзам алдында айыптуу болосуңар. Мыйзамды толук аткарып, бирок бирөөнү эле бузган киши бүт мыйзамды бузуучу катары күнөөлүү болот. Себеби нике бузба дегенди айткан Кудай, киши өлтүрбө деп да айткан. Эгер нике бузбасаң, бирок киши өлтүрсөң, баары бир мыйзамды бузган болосуң. Эркиндик берчү мыйзамдын негизинде соттолуучу адам кандай кылса, силер да ошондой сүйлөп, ошондой иш кылгыла. Себеби ырайым кылбаган кишини Кудай да ырайымсыз жазалайт. Бирок ырайым жазадан да жогору. Боордошторум, эгер бирөө ишенем десе, бирок кылган жакшы иши болбосо, анысынан эмне пайда? Ушул ишеними аны куткара алабы? Эгер боордошуң же карындашың аш жылаңач болсо, анан эчтеме бербей туруп эле жакшы баргыла, жылуу кийинип, курсагыңарды тойгузгула дегендин эмне кереги бар? Ишеним да ошондой. Кылган жакшы ишиң болбосо, ишеним да өлүк. Мүмкүн бирөө сенин ишенимиң бар, а менин жакшы ишим бар дээр. Сага айтаарым, мага жакшы ишиң жок ишенимиңди көрсөт. Мен сага жакшы ишимден көрүнгөн ишенимимди көрсөтөм. Сен бир Кудайга ишенесиң, мунуң жакшы. Бирок жиндер да буга ишенип титирешет. Бирок сен акылсыз, ишсиз ишеним өлүк экенин билгиң келеби? Бабабыз Ыбырайым уулу Искакты курмандык жайга жаткырып, иши менен акталган жок беле? Көрдүңбү? Анын иши менен ишеними бир болгон, жана ишеними иши аркылуу кынтыксыз болгон. Ошентип, ыйык жазуунун сөздөрү аткарылган. Ыбырайым Кудайга ишенип, ошону менен анын алдында ак деп табылды. Анан ал Кудайдын досу аталган. Адам ишеними менен гана эмес, кылган иши менен да акталаарын өзүңөр көрүп турасыңар. Ошондой эле чалгынчыларды кабыл алып, анан башка жол аркылуу чыгарып ийген сойку аял Рахап да иши менен акталган эмеспи? Андыктан жансыз дене өлүк сымал, ишсиз ишеним дагы өлүк.